Сегодняшняя тема урока – склонение имен прилагательных. Буга чейинки сабактарда зататоочтордун жөндөөлүштөрүн караганбыз. Бүгүнкү сабакта биз сынатоочторду жөндөмөкчүбүз. На прошлых занятиях мы с вами обсуждали изменения по падежам, то есть склонение имен существительных. Сегодня же мы поговорим о склонении имен прилагательных. Мужской жана средний роддогу сынатоочтор төмөнкү мүчөлөргө уланат. Ал эми женский роддогу сөздөргө төмөндөгү мүчөлөр уланат. Эми ар бир родко бирден мисал көрсөтсөк. Как я уже говорила на прошлом занятии, прилагательное зависит от существительного, с которым оно используется. То есть, если существительное мужского рода, то и прилагательное будет мужского рода. Мисалы, красный мяч. Бул мужской роддогу сөз. Ошондуктан буга биринчи мамычадагы мүчөлөрдү улайбыз. Ошондо красный мяч сөз айкашы төмөндөгүдөй өзгөрөт. Мяч — существительное мужского рода, поэтому прилагательное красный тоже мужского рода. Что? Красный мяч. Нет чего? Красного мяча. Даю чему? Красному мячу. Вижу что? Красный мяч. Творю чем? Красным мячом. Думаю о чем? О красном мяче. Эми средний родко мисал карап көрсөк. Мисалы большое здание. Бул сөзгө да биринчи мамычадагы мүчөлөрдү улайбыз. Ошондо большое здание сөз айкашы төмөндөгүдөй өзгөрөт. Здание — существительное среднего рода, поэтому прилагательное большое тоже будет среднего рода. Что? Большое здание. Нет чего? Большого здания. Даю чему? Большому зданию. Вижу что? Большое здание. Творю чем? Большим зданием. Думаю о чем? О большом здании. Эми женский родко мисал келтирсек. Мисалы умная девочка. Бул сөздү жөндөй үчүн экинчи мамычаны карайбыз. Ошондо умная девочка сөз айкашы төмөндөгүдөй болуп өзгөрөт. Кто? Умная девочка. Нет кого? Умной девочки. Даю кому? Умной девочке. Вижу кого? Умную девочку. Доволен кем? Умной девочкой. И думаю о ком? Об умной девочке. Эми булардын мүчөлөрүн жаттап калуунун оңой жолу төмөндөгүдөй. Мужской жана средний роддогу сөздөргө зататоочко кандай мүчөлөр уланган болсо, ошол эле мүчөлөргө окшош мүчөлөр сынатоочкодо уланат. Ал эми женский родко көбүнчө сөзгө ой мүчөсү уланат. Бир гана винительный падежде ую мүчөсү уланат. Эми сиздерге тапшырма. Төмөндөгү сөз айкаштарын жөндөмөлөр боюнча жөндөп, жообун комментарийге калтырыңыздар. Эгерде жооп туура болсо, биз сиздерге автордук лайк басабыз. Эгерде туура эмес болсо, дизлайк басабыз. Ошентип сиз теманы кандай деңгээлде түшүнгөнүңүздү билип аласыз. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып, коңгуроону жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге жазыңыздар.